Ужас. Ташиев Көлбаевди өлтүрүүгө буйрук бербегенин айтты. Садыр Жапаров Өмүрбек Бабанов менен чогуу 6 айда лыжа тээп келди. Салык кызматынын кызматкери 500 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Иракта 9 жаштагы кызды 35 жаштагы кишиге турмушка беришкен. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бул тууралуу дүйнөлүк ЖМКлар жазышты. Жаңы мыйзамдын жактоочулары никеге туруу жашын 18ден 9 жашка чейин түшүрүү шарият мыйзамдарына толугу менен шайкеш келет жана кыздарды өспүрүм куракта адеп ахлаксыз жашоодон коргоого жардам берет дешет. Булак Серепкежи. Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча документ иштери Ноорузга чейин бүтөт деп ишенем. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо боюнча документтеги иштер Ноорузга чейин толук бүтөт деп ишенерин айтты. То есть основное мы достигли соглашения по всей линии границы. В данный момент вот на сегодня таджикская группа по делимитации демаркации, то есть Государственная комиссия по делимитации демаркации находится в Бишкеке. То есть они уже начинают работать, уже 2 дня здесь работает. Осталось у нас около 50 километров, которых мы буквально должны уже завершить описание. Я думаю, данная работа должна закончиться неделю-другой. Неделю-другой, буквально в этом месяце мы завершим. Я очень надеюсь, что до праздников Ноурuz мы должны уже провести ратификацию, подписание у наших уважаемых президентов, глав государств и обмен нотами. Таким образом, мы юридически полностью завершим все работы по определению государственной границы между двумя государствами. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. Ташиев Көлбаевди өлтүрүүгө буйрук бербегенин айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Крымтөбөл Камчы Көлбаевди өлтүрүүгө буйрук бербегенин билдирди. Ташиев айрым журналисттер анын сөзүн бурмалап жатканын белгилеп, операциянын жүрүшү боюнча түшүндүрмө берди. Негизги учурлары 2023 жылдын 4 октябрында атайын кызматтын тобу Көлбаевди тергөө иштерине алып келишмек. Анткени анын Дөө Чыңгыздын өлтүрүлүшүнө тиешеси бар экени боюнча далилдер табылган. Көлбаевдин жан сакчылары каршылык көрсөтүп, атайын даярдыктагы бөлүк аларга күч колдонуп тынчтандырган. Арткы эшик аркылуу качууга аракет кылган Көлбаев атайын кызматтын өкүлдөрүн көрүп ок чыгарган. Натыйжада жоокерлер курал колдонууга аргасыз болгон. Ал эми менин айткандарым боюнча кызматкерлериме каршылык көрсөткөндөрдү кармабагыла деп дайыма өзеки буйрук берип келем. Эгерде шектүү кызматкерлердин өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч жаратса, анда алар курал колдонууга милдеттүү деп түшүндүрдү ал. Буга чейин Ташиев мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мыйзамдагы орууну жок кылуу чечими кабыл алынганын айткан. Булак Спутник Кежи. Өмүрбек Бабанов менен чогуу 6 айда лыжа. Садыр Жапаров Өмүрбек Бабанов менен чогуу 6 айда лыжа тээп келди. Бул тууралуу президент социалдык тармактагы баракчасына жазып, андагы сүрөттөрдү жүктөдү. Жарыяланган сүрөттөрдө 6 айга президент менен чогуу Өмүрбек Бабановдун дагы барганын көрүүгө болот. 6 ай дегенде бир саамга ойлонуп, кыял чабыты козголбогон кыргыз болбосо керек. Кыргыз эли өзүбүздүн басып өткөн жолубуздун эң бурулуш чечүүчү учурун 6 ай жергеси менен байланыштырабыз. Элдик түшүнүккө караганда 6 ай кыргыз эли мекендеген, өнүгүп өскөн ыйык жерлерди бири. Манас атабыз туулуп торолгон жер. Окумуштуулардын пикиринде кыргыздардын бир бөлүгү улуу кыргыз каганаты малында 6 ай чөлкөмүн туруктуу байырлап калышкан. Бир катар кыргыз урууларына тектеш уруулардын азыркы алтайлыктардын курамында гана болушу биздин 6 ай менен жакындыгыбыздын белгиси. Маселен, Мундуз, Дөөлөс жана башка уруулар кыргыздар менен алтайлыктарга гана бар. Кыргыз тилинин көптөгөн түрк тилдеринин ичинен алтай тилине эң жакын болушу да кокустук эмес. Бул туурасында академик Болот Юнусалиев учурунда жетиштүү жүйөлөрдү келтирип, жеткилең түшүндүрүп берген. Өткөн тарых менен байланыштырып турган рухий дем ырыологон улуу касиетке ээ экени. Мына ушул Алтай жергесине барып, жаңы салынган Манжерок кыргызча аты Миң жүрөк лыжа базасын көрүп келдим. Шарттары абдан жакшы, тейлөө кызматы эң жогорку деңгээлде экен.
Биз дагы Кудай буйруса жакын арада Жыргалаң Ак Булак Бозучук тоолорун бириктирген ушундай лыжа базасын куруп баштайбыз. Куруучу компаниялар үчүн февраль айында конкурс өткөрүлөт. Удуп чыккан компания курулушту баштайт деп жазды Садыр Жапаров. Салык кызматынын кызматкери 500 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Мамлекеттик салык кызматынын инспектору тарабынан опузалап акча талап кылуу жана документтештирүү фактысын аныкталган. Тактап айтканда Кылмыш жаза кодекстин 343-беренесинин 3-бөлүгү өзгөчө ири өлчөмдө опузалап пара талап кылуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 14-январда жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында 500 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан учурда инспектор кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Учурда тергөө уланууда.